Ассаламу алейкум. Бүгүнкү окуябыз бир аз узунураак. Бирок окуядан алынчу жыйынтык абдан пайдалуу. Ошон үчүн аягына чейин угуңуз. Жыйынтыгы абдан пайдалуу. Бир Махмуд деген жигит болот. Келишимдүү, жакшы адеп ахлактуу жигит болот. Бирок абдан кедей болот. Айылындагы эң кедей адамдардын бири болот. Бойго жеткен жигит үйлөнөйүн десе, айылындагы эч бир адам өзүнүн кызын ага бергенге макул болбойт экен. Үйлөнгөнү өзүнүн каражаты да жок. Иштеп аракет кылат экен, бирок эч акча топтой албайт экен. Арадан күндөр өтөт экен. Бир күнү ойлонуп үйлөнөйүн деп аракет кылат, бирок эч болбоду. Айылындагы колунда бар бир адамдан келип жолугат. Алдына келип, ушундай мен үйлөнөйүн дедим эле. Бирок азыр өзүмдүн каражатым жок, үйлөнүүгө мүмкүнчүлүгүм болбой жатат. Эгер сиз макул десеңиз, мага бир карыз берип турсаңыз, мен үйлөнөйүн. Үйлөнүп, андан ал карызымдан сизден котулайын дедим. Үйлөнүп, бир өзүмдү дагы жаман жолдон, ушундай бир жаман иштерден өзүм тыйылып, бир жакшы жашоо баштайын. Айылындагы ал колунда бар бир жакшы адам, ал айтат: "Мени элдин баары бай деп ойлойт. А бирок менин кылган ишим дыйканчылык. Алдымда 2 өгүзүм гана бар. Ошол өгүз менен жер айдайм. Күзүндө ошол жерден түшкөн түшүм менен үй бүлөмдү бага турган, акча табып үй бүлөмдү багам. Андан ашкан байлыгым жок. Азыр сага чынын айтсам, бере турган ашыкча байлыгым жок" дейт. Ошондо Махмуд: "Анда мен сизге бир сунуш айтайын. Эгер макул болсоңуз, ошону кылалы. Баягы өгүзүңүздүн бирөөсүн мага карызга берип туруңуз. Мен ал өгүздү сатайын да үйлөнөйүн. А сиз кайра жер айдаган чакты мен акча топтоп, өгүзүңүздүн акчасын кайтарайын. Сиз кайра өгүз сатып алып, жериңизди айдай бересиз. Эгер мен өгүзүмдү кайтарып бере албасам, өгүздүн акчасын кайтарып бере албасам, мен өзүм турам. Өгүздүн ордуна мени байлап, жер айдашыңыз мүмкүн." Ал адам макул болот, Махмудка өгүзүн берет. Махмуд базарга алып келип өгүздү сатып, ал убакта өгүздүн акчасы ушунчалык бир жакшы эле акча болот экен. Өгүздүн акчасына айылындагы эң келишимдүү, эң сулуу, жакшы жерден бир кызга барып өзүнүн сунушун айтат. Ал кыз дагы бурга Махмудка турмушка чыгууга макул болуп үйлөнөт. Үйлөнүп, ушунчалык бир жакшы жашоону баштайт. Арадан убакыт өтөт. Канчалык акча тапса дагы үй бүлөсүнө керек жарагына кетип эле эч ашпайт. Бир канча убакыттан кийин өгүздүн акчасын кайтара турган убакыт жакындап калат. Ушунчалык аракет кылат, акча топтойт, бирок эч ашпайт, артпайт, топтой албайт. Арадан убакыт өтүп, баягы өгүздүн акчасын кайтара турган убакка келет. Баягы карыз алган адамдын алдына келип: "Ушундай, мен сизден карыз алган элем. Карыздын акчасын кайтара турган убак келди. Бирок мен үйлөнгөндөн кийин мындай болорун билбедим эле. Тапкан акчам үй бүлөмө, керек жарагыма кетип эле, эч арттыра албадым. Азыр өгүзүңүздүн акчасын кайтарганга мүмкүнчүлүгүм жок. Бирок келишимдин экинчи жагы бар. Эгер кайтара албасам, мен өзүм сизге өгүз болуп берем. Жериңизди айдасаңыз болот деген элем. Ошого мен даяр болуп келдим." Баягы адам таң калат. "Менин сени кантип өгүздүн ордуна сени байлайм? Көргөндөр эмне дейт? Бул ушунчалык бир залым адам экен го. Өгүздүн ордуна адамды байлап иштетип атат" деп ойлойт. "Мен аларга кантип түшүндүрөм адамдарга" дейт. Ошондо Махмуд: "Эгерде сизге адамдар ушинтип сурап келсе, мен билбейм, өзүнө барып турамыз, өзү айтат" деген.
мага жибериң, мен аларга өзүм түшүндүрүп берем. Ошентип жер айдоону баштайт. Махмутту өгүздүн жанына кошокко кошуп, жерин айдай баштайт. Бир топ убакыт өтөт. Ошентип жер айдап аткан убакта жолдон бир атчан адам өтүп калат. Махмутту көрүп, өгүздүн жанында байланып жер айдап аткан Махмутту көрүп, баягы айдатып аткан адамга жини келет. Айдатып аткан адамдын жанына келип атчан адам: "Сен кандай залым адамсың? Өгүздүн ордуна дагы адам байлап иштетесиңби? Бул эмне кылганың?" деп жини келип кыжырынат. Ал адам: "Мен билбейм, өзүнө барып сураңыз, өзү жооп берсин" дейт. Ошентип атчан адам Махмутка келип сурайт: "Эмне болду? Эмнеге мындай сени өгүздүн ордуна байлады?" Махмут баарысын башынан өткөн окуяны айтып берет. "Ушундай бир жарды адам элем, колумда жок эле, үйлөнүшүм керек эле, карызга акча алдым. Үйлөндүм, жайландым, бирок карызымды төлөй турган убакыт жакындай баштады. Өгүздүн акчасын кайтаруум керек эле, ал акчаны топтой албадым. Биз ушундай келишкен элек, эгер акчасын кайтара албасам, өзүм өгүздүн ордуна өгүз болуп, жерин айдап берем деген эле. Ошого азыр өгүздүн ордундамын" дейт. Баягы атчан адам боор ачып, бир ихсан кылайын, жакшылык кылайын деп, колунда бар адам болуп, Махмутка бир топ акча берет, алтын. Ал акча менен, алтын менен баягы өгүздүн карызын кутулат, өзүнө керектүү жарактуу нерселерди сатып алат, өзүнө жер алат, алган жерине бак тигип, өзүнө үй салып, эң бир айылдагы колунда бар адамдардын катарына кошулат. Ошентип айылдагылар бир топ убакыттан кийин айылда эң жакшы, эң күчтүү, эң бай адам ким десе, Махмут деп жооп бере баштайт. Чындыгында колунда бар адамга айланат. Ошентип айылдагылар бир топтон макул болушуп, Махмутту айыл башчы кылып шайлап алышат. Ошентип жашап жүргөндө баягы атчан адам ошол Махмут башчы болуп калган айылга келип, Махмутту көрүп калат. Махмутка келип: "Азыр абалың жакшы болуп калыптыр. Мурда өгүздүн ордунда байланып турат элең. Азыр эми айыл башчы болуптуң. Үй жайың бар, мал келиң бар. Акыбалың жакшы болуп калыптыр. Эми кандай, бир көңүлүң тынч алдыбы? Абалың кандай азыр?" деп сурайт. Махмут айтат: "Ооба" дейт, "Азыр айыл башчымын" дейт. "Бир убакта өгүздүн ордунда байланып тургам. Бирок мен ошол абалыма капа эмес элем. Кыжырым келген жок ошол абалыма" дейт. Эмнеге десе, "Мен билет элем" дейт, "бул дагы өтөт. Бир күн келип, ал дагы өтөт, ал кыйынчылыктар дагы кетерин билет элем" дейт. "Азыр айыл башчымын" дейт. "Бирок бул абалыма дагы ушунчалык кубанып, бир сүйүнүчүм коюнума батпай, бир жыргап калган жерим жок" дейт. Эмнеге деп баягы адам, атчан адам сурайт. "Бир күн келет, бул дагы өтөт" дейт. "Бир күн келип, бул байлыктар дагы жок болот" дейт. Ушунчалык атчан адам таасирленет, өзүнүн жолун алат. Арадан бир канча күн убакыт өтөт. Баягы Махмут жашаган айылга сел келип, Махмуттун кол астында болгон мал келин, жерлерин, бактарын бүт баарысын, үй жайын сел агызып кетет. Колунда өзүнүн аялы, бала чакасы менен гана. Ошентип ал бир убакыт эле бай абалдан колунда эчтекеси жок кедей абалга өтүп калат. Канчалык иш кылса дагы иши оңолбойт. Акыры келип, ал айылдан кетүүнү чечет. Айыл аралап кезип, арадан балалуу болгон, 2 баласы бар алдында, колунда. 2 баласын ээрчитип, аялын ээрчитип, жер кезип, өзүнө ылайыктуу жумуш издеп жөнөйт. Айыл аралап, айылдан айылга өтүп, иш издеп, иш кыдырып жүрөт. Бир айылга келип, ал айылда байлардын коюн кайтарганы чабан керек экендигин угат. Акыры ошол жумушка макул болот. Анткени колунда 2 баласы бар. Ал 2 баласын багыш керек, үй жайын караш керек. Ошентип чабандык кылууга макул болуп, ал айылдагы
2-3 жылдан бери, канча бир топ жылдан бери эч ким жашабаган бир кепе болот. Ошол кепени шыпырып тазалап, эки жагын тазалап, ошол кепеде өзүнүн үй бүлөлүк жашоосун уланта баштайт. Эртең менен кой кайтарганы кырга кетет, кечкисин кайтып келет. Аялы ара торо токуучулук, тигүүчүлүк менен алектенет. Бир күнү койлорун кайтарганы кырга кетет. Ал кеткенден кийин айылына бир колунда бар бир бай адам келет. Бай адам келип, кийинген кийими ушунчалык таза, тыккан, жакшы. Кийген кийиминин жанында бир чолунуп, жыртылып калган болот кийген кийими. Ал айылдагылардан келип, кийим тигүүчү, мага тигүүчү керек, кийимимди тигиктиришим керек дейт. Айылдагылар тигүүчүлүк биздин колубуздан келбейт. Бирок чабандын аялы тигүүчү. Ошол жака барсаңар, ошол гана бул ишти кылып бере албаса, биз кылып бере албайбыз дейт. Чабандын үйүнө келет, үйүндө чабан жок, аялы жана балдары бар. Келип кийимин тиктирип, кайра кайтып кетет. Жолдо баратып, баягы байдын оюна бир арам, жаман ой келет. Чабандын, Махмуттун аялы сулуу, келишимдүү аял болот. Баягы бай ошол аял Махмуттун аялын жактырып калып, кайра келип ошол аялды алып качып кетмек болот. Кайра артка кайтып келип, үйүнө келип айтат: "Сиздин жолдошуңуздан келатам. Жолдошуңуздун койлоруна карышкыр тийип, жардам керек экен, бизди чакырып атат. Тезинен барбасак болбойт" деп атка мингизип, алдап алып качып кетет. Махмут үйгө кайтат, чабан. Үйгө келсе, жубайы жок, балдары бар болот. Балдарынан сурайт: "Эмне болду?" "Ушундай бир бай келген, бизге кийимин тиктирип кайтып кеткен. Кайра кийин келип, сиздин жолдошуңуздан келди. Жолдошуңуздун койлоруна карышкыр тийиптир, жардам керек экен, бизди чакырып атат. Сиз да барышыңыз керек экен" деп минип, атты чаптырган бойдон кетишти. Махмут түшүнөт дароо аялын алып качып кетип калганын. Бир жагынан аябай жини келет, кыжыры келет, ичиндеги бир сезимдерин айтып болбойт. Акыр аягы ал айылдан дагы чыгып, эки баласын алып, аялын издеп, жубайын издеп жөнөйт. Айыл аралап, убакыт өтөт, издейт, эч таппайт. Ошентип жүргөн учурда бир дарыяга туш болот. Ал дарыядан өтүү үчүн эки баласын алып өтөйүн десе, өтө албайт. Дарыя бир ушунчалык шарагат. Чоң баласын биринчи алып, дарыянын аркы бетине алып өтүп, кайра экинчи баласын алып өткөнү бул бетке өтүп, эми өтөйүн деп атса, чоң баласын турган жерге карышкырлар келип кол салып калат, бөрүлөр. Чоң баласы ал жерден карышкырлардан качып жөнөйт. Колунда кичинекей баласы, ал кичинекей баласын алып өткөзөйүн деп, чоң баласына бир жагынан шашып, колунда алып кетип аткан кичине баласын сууга кокузунан түшүрө берип, кичине баласы сууга агып жөнөйт. Бир жагынан чоң баласы карышкырлардын, бөрүлөрдүн алдына качып баратат, бир жагынан кичине баласы сууга агып. Орто жолдо өзү жубайын таппай, кыжыры келип, эмне кылаарын билбей жүргөн, бир жагынан жубайынан, бир жагынан эки баласынан айрылып турат. Ошентип ызаазы ичине батпай, эмне кылаарын билбей турган учурда баягы атчанга жолугат. Атчан келип айтат: "Баягына сенин айыл башчы элең, колуңда ушунчалык бардар, жакшы адам болуп калган элең. Эмне болду? Эмне акыбал мындай?" деп сурайт. Ошондо башынан өткөн окуяларды айтып берет. Ушундай аялымды алып качты, аялымды издеп жөнөп, бир балам азыр бөрүлөрдүн алдында качты, бир баламды сууга агып алды. Ошентип бир күн келет, мен буларды табам дейт. Ошентип Махмут: "Мен азыр буларды издегенге жөнөдүм, азыр буларды табышым керек" дейт. Баягы атчан: "Сен каяктан тапмак элең эми? Бир балаң бөрүлөрдүн алдында кеткен болсо, балким аны бөрүлөр жегендир. Бир балаңы сууга агып кетти, балким ал балаң өлүп калгандыр. Ал эми жубайың канча күндөн бери жок" деп, "Аларды кайдан тапмак элең" дейт. "Мен буларды табышым керек" деп, ал өз жолуна түшөт. Атчан өз жолуна түшөт. Арадан бир топ убакыт өтөт. Айыл аралап кыдырып, эч баласын дагы, жубайын дагы таппайт. Акыр аягы бир айылга туш келет. Ал айылга келип, өзүнүн кебетеси келишип калган, кийимдери эски, сакалдары өскөн, чачтары өскөн, жүдөмүш абалга келет. Айылга кирип барар деле, баягы Махмуттун жонуна, далысына
бир кептер келип конуп калат. Айылдагы адамдар бүт баарысы келип алып Махмуттун айланасын курчап калат. Болушу мүмкүн эмес, кантип эле ушул адамбы деп ишенишпейт. Кандай бир ушундай бир кебетеси келишкен, сакалы өскөн ушундай бир начар адам дагы ушундай болуп бизге хан болуп калабы деп айылдагылар бужурап сүйлөшө баштайт. Көрсө ал айылдын ханы көз жумуп, алардын салты боюнча кептерди учурат экен. Ал кептер кимге келип консо, ошол адам жаңы хан болуп дайындалат. Алар айылдагылар ишенбей дагы бир кептерди алып дагы учурат, дагы келип эле Махмуттун далысына конуп калат. Ошентип айылдагылар башка айласы жок Махмутту ханы кылып шайлашып алат. Махмуттун башынан бүт бардык кыйын учурлар дагы, жакшы учурлар дагы өткөн. Кедейлик эмне экенин дагы көргөн, байлык кандай экенин дагы көргөн, жубайынан айрылуу кандай экенин дагы көргөн, балдарынан айрылуу кандай экенин дагы көргөн, жокчулукту да, барчылыкту да бүт баарысын көргөн. Мындайча айтканда, жашоодо бир тажрыйбасы бар адамга айланат. Айылды ушунчалык жакшы башкарат. Вазирлерин кол астындагыларын эч тындырбайт. Айылдын ушунчалык бир өнүгүү өсүүсүнө бир ушунчалык аракетин кылат. Ошондой күндөрдүн биринде бир күнү вазири жумушуна келбей калат. Эртеси күнү вазири жумушка келсе, эмнеге кечээ жумушка келбедиң деп сурайт хандан. Ушундай менин аялым жубайым үйдө ооруп калды, ошого аны карап келе албай калдым деп айтат. Сен мамлекеттик жумушта иштеп атасың. Биз жумушубузга кыянаттык кыла албайбыз. Эгерде жубайың ооруса, башка адамды карат, сен өзүңдүн жумушуңда бол. Эгерде андай кыла албасаң, анда жумуштан боштондукка чыгып, анда жубайыңды кара. Бул мамлекеттик жумуш дейт. Эгерде аны жалгыз калтырууга кооптонуп жатсаң, анда 2 кароолду сакчыны алып бар дагы жубайыңдын үйүндө коруктатып кой. Алар жубайыңды карап турсун дейт. Вазир ага макул болуп, 2 сакчыны алып, кароолду үйүнө барып коет. Окуяны эми бул жерден болмос. Баягы 2 сакчы үйдү коруктап турат, сүйлөшүп атат. Бирөөсү айтат: "Мен ушундай кичинемден апамды алып качып кетип калды. Апамды издеп жолдо баратып, суудан өтүп, кичине инимди кайра суудан өткөргүнчөктү карышкырлар келип мени артымдан кууп калды. Мен качып жөнөдүм. Бир жерге барганда мени карышкыр кууп жетип тиштеди. Ушунчалык каты бир ооругандан кыйкырдым. Айланамда бир адамдар бар экен, келип мага жетип, мени куткарып калышты" дейт. Беркинчиси дагы айтат: "Менин да башыман ушундай окуя өткөн. Менин дагы энемди кичинемде алып качып кетип калган. Атам менен издеп баратып, мен сууга агызы берди. Колунан түшүп кетип, сууга агып кеттим. Мени дагы жолдон башка адамдар куткарып, ушундай бир аман калып калдым. Азыр бир аз убакыт өтүп чоңойдук" дейт. Баягы 2 ага ини бири-бирин ошол жерден табышат. Экөөсү болбосо бири-бирин канча жыл көрбөгөн. Ичкериде баягы вазирдин аялы угуп отуруп, эшикке сыртка чулкап чыгып эле "балам" деп, ал адамдарды 2 баланы кучактап коет. Көрсө, ичкеридеги вазирдин аялы баягы алып качып кетип калган энеси болот. Божурап алар ушунчалык бири-бирин тапканынан сүйүнүп сүйлөшүп атканда, вазир сырттан келет. Баягы апасын көрүп кучактап сүйүнүп аткан 2 баланы көрүп, кыжыры келип, ал окуяны сырттан түшүнбөйт. Булар чочун эле адамдар келип эмне кылып атат деп жини келип, жубайын кызганып, баягы 2 баланы желкесинен кармап, "Силерди мен өлүм жазасына буйрам, дарга асыласыңар" деп дар азуучу жерге келет. Ошондо баягы хандын жанына, айылына баягы атчан адам келип калат. Айылындагы ханды көрүп, "Кече гана өгүздүн алдында байланып турган элең. Балдарыңдан айрылдың, башкалардан айрылдың. Бүгүн эми хан болуп турасың. Кол астыңда бүт айылды башкарып турасың. Байлыгың бар, бийлигиң бар, бүт барысы бар. Эми кандай бир көңүлүң тынчтандыбы? Жете бер жериңе жетипсиң, мындай бир кол астыңда, колуңда бар бир адамга айланыпсың. Эми кандай көңүлүң тынчпы?" дейт. "Ооба" дейт. "Мен кече гана өгүздүн алдында байланып турган адам элем. Үй бүлөмдү жоготтум. А бирок азыр ханмын.
бирок азыркы абалымдагы менин бир көңүлүмдү толук тынчтандыра албайт. Анткени мен билем, бул күн дагы өтөт. Бул күн дагы өтөт. Туруктуу эч нерсе жок дейт. Ошондо баягы атчан адам сен бай болдуң, кедей болдуң, бай болдуң, кедей болдуң. Бул жашоодо бир туруктуу бир нерсе барбы дейт. Качан туруктуу болот, бул жашоодо бир туруктуу өзгөрбөй турган нерсе барбы дейт. Ошондо хан айтат: 6 айдан кийин кел, мен сага эмне туруктуу экенин көрсөтүп айтып берем. Макул деп ал атчан өз жолун алайт. Баягы 2 баланы дар астына алып келип, акыркы тилегиңерди айткыла, азыр силер дарга асыласыңар деп сурайт. Акыркы тилегибиз бизди ханга жолуктургула, биз ханга жолуккубуз келет дейт. Биз ханга гана жолугуп арманыбызды айтсак, ал гана биздин проблемабызды, көйгөйүбүздү чечип бериши мүмкүн деп ханга жолугабыз дейт. Башка айласы жок, акыркы тилегин орундашка макул болот, ханга айтат, хан кабыл алат. Ошентип 2 бала барып, баягы кароол бир туугандар. Ханга башынан өткөн бүт окуяны айтып берет. Ал жерден хан өзүнүн балдары экенин билип, ал жерден аялын тапканын, балдарын тапканын ушундай бир сүйүнүп, бир ошол жерден табышат. Арадан бир топ убакыт өтөт, ушунчалык бактылуу бир жашашат. Арадан баягы 6 ай убакыт өтпөстөн баягы хан көз жумат. Махмуд көз жумат. 6 ай өттү, баягы атчан кайтып келет. Кайтып келсе, хан өлгөн. Бул 6 айдан кийин мага калуучу нерсени, өзгөрбөчү нерсени айтам деди эле го. Эми биле албай калат экен да деп, макул эми эмнеси болсо дагы кабырын бир зыярат кылып коеюн деп кабырына барса, кабыр ташына жаздырып койгон. Бул күн дагы өтөт. Бул дагы өтөт. Бул окуядан алынчу сабак: биз азыр кандай абалдабыз, балчыкты кечип отурабызбы, байлыктын бир туу чокусунда турабызбы, колубузда эмне бар, эмне жок. Бул күн дагы бир күн келип өтөт. Эгер биздин алдыбызда азыр кол астыбызда, колубузда, чөнтөгүбүздө байлык жок болсо, билип коюңуз, бир күн келип ал байлык сиздин колуңузда болот. Эгер азыр колуңузда байлык, бийлик, ушунчалык бир мансап болсо, аны да билиңиз, бир күн келип ал дагы өтөт, ал дагы кетет. Бул дүйнөдө бардык нерсе өзгөрүп турат. Өзгөрбөчү нерсе бул дүйнөдө жок. Кабырынын эң аяк жагына жазылат, өзгөрбөчү, өтпөчү нерсе бул өлүмдөн кийин гана. Бүт нерсе өзгөрөт. Өзгөрбөчү, калуучу нерсе кабырдан кийин, кыяматта, макшардан кийин билинет. Биз кайсыл жакта калабыз өзгөрбөчү, кандай акыбалда калабыз кыяматтан кийин билинет деп жазып койгон. Ошого карап биз адамдарга мамиле кылабыз. Бул өтүүчү дүйнөгө, бул өзгөрүүчү дүйнөгө, бул мал мүлккө, бийликке, байлыкка, бүт баарысына, адамдарга и жаратканыбызга. Ошондой.